Достор, саламатсыздар. Бүгүнкү видеону скриптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Скриптер деп бул өзүбүздүн сатууда колдонгон алгоритмдерибиз, кандай сөздөрдү колдонобуз, кандай сүйлөмдөрдү колдонуп, өзүбүздүн келечек кардарыбызды ошол воронкалоос менен же болбосо ошо туура сөздөр менен айтып, өзүбүздүн презентациябызды кылабыз да. Жалпысын айтканда, кардарлар чалганда эң көбүнчө учурда өздөрү сүйлөшүүнү өздөрү жетектеп, анан кийин өздөрү суроолорду берет да. Көбүнчө учурда ошо сатуу бөлүмү маалымат берүүчү бөлүмгө айланып кетет. Мисалга алсак, кардар чалып туруп канча турат, узундугу кандай, ичинде эмне нерселерди колдонот деп ушундай суроолорду берсе, бизде сатуу бөлүмүндөгү ишкер киши ал болсо жооп бере баштайт. Бул мынча турат, анан кийин ичинде мындайдан түзүлгөн, анан мынча убакытта жеткизебиз, анан тигиндей мындай деп туруп, анан аягында болсо мейли рахмат деп туруп телефонду коюп коет да. Ошондой болбош үчүн биз деген сатуучу киши ошол өзү сүйлөшүүнү жетектеш керек. Ошондо каалаган жагына алып барат да. Эгер кардар алып кетсе, ал ар тушка алып кетиши мүмкүн. Сөздүн жыйынтыгы ошо билбейбиз каяка барып жетеринчи. Эгер сатуучу киши ошол сүйлөшүүнү жетектегенде, ошондо сатууга алып барат деген оюбуз менен болобуз да. Ошон үчүн эң башында деген бул жерде ошол кандай сөздөрдү колдонуп, кандай ыкмаларды колдонуп, ошондой сатуу технологиялары деп коет. Бул сатууда ошо сатуу бөлүмүн түзүп атканда ошондой консультанттарыбыз болот. Ошол консультанттар бизге айтып берип, түшүндүрүп берип, биздин продуктуну жакшылап түшүнүп, ошол продукту деген кандай кылып туруп кардарларыбызга маалыматыбызды берип, аягында ошо сатууга алып келебиз деген ошондой. Эми ошол скрипт деген бул деген кайсы сөздөрдү колдонуп, кайсыл алгоритм деп коет. Мисалы үчүн мындай сүйлөсө бияка буларды айтышыбыз керек, мындай сүйлөсө бияка кетиш керек деп, мисалы үчүн бир суроо берсек, ооба жок дегенине жараша, жогуна жараша мындай жака кетебиз, ооба десе мындай жака кетебиз дегенде да. Мисалга, сиз бизден мурда алып жүрчүңүз беле десе, ооба десе, анда сиз анда эмне аларыңызды билесизби деп, же болбосо жок десе болсо, анда сизге маалымат берейин деген сыяктуу ушундай да. Анан эң биринчи ошо сүйлөшүүнү деген сатуучу суроолорду берип, ошол мындай башкы каарман болуш үчүн тиги кардарыбыздан биз макулдугун алышыбыз керек. Биз сизге суроолорду беребиз, анан ошондо деген ыңгайлуу болот депчи. Ошондо анан кийин макулдук айткандан кийин, анан кийин гана суроолорду берип ушундай. Эми жалпысынан ошо скриптер же болбосо башка сатуулар жөнүндө айта турган болсок, бизге чалып аткан киши эгер чыныгы кардар болгусу келе турган киши болсо, буга биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Сатуучу киши ошол маалыматтарын айтып берип, тандаганга жардам берип, эмне керек экенин түшүндүрүп берип, ошондой болот да. Эми мындай аналогия бар. Ошо сатып аткан кишиге, сатып аткан киши ошо сатып алуучу биздин кардарга эң керектүү нерсесин эң туура убакытта берсек, ошондо деген рахматын айтып туруп эметет. Анан бизде деген ошо сатуучу киши эптеп эле сатыштын жолун эмес, ошо кардардын көйгөйүн, кардардын муктаждыгын түшүнүп, аныктап, анан кийин гана сатса, ошондо кардар ыраазы болот да. Скрипт дегенибиз эми бир нече бөлүктөн турат. Эң биринчи бөлүгү бул саламдашуу, экинчиси болсо перехват инициатива деп коет. Ошо инициативаны өзүбүзгө алган жагы. Бул деген ошо жанагы мен суроолорду берейин, ошондо экөөбүздүн убактыбыз үнөмдөйт деп туруп макулдугун алганы. Үчүнчүсү болсо ошол муктаждыкты деген аныктоо да. Ошо эмнеге кардар чалып жатат, эмнени каалап жатат, ошо эмне керек болуп аткан, эмне максатта керек болуп атат, ошолорду аныктаганыбыз. Ошо муктаждыкты аныктап келатканда, ошо предпрезентация деп коет. Ошол ортосунан бир кичинекей бөлүк кошуп туруп, ошол экенин көрсөтүп туруп, ошондо болот. Анан кийинкиси болсо бул уже муктаждыгын толук ачыктап, анан кийин болсо ошо өзүбүздүн презентациябызды кылабыз. Ошо өзүбүздүн продукт жөнүндө айтып берип, түшүндүрүп берип атканда, ошо эң маанилүү жери ошол болот. Мен башкача айтмакмын, ошо маанилүү жер бул деген муктаждыкты аныктоо, а презентация болсо бул ошо сатууга өбөлгө түзүп берет да. Ошо кардарды ынандырып, өзүбүздүн экспертизабызды көрсөтүп, ушундоп. Андан кийин
каршы пикир чыгышы мүмкүн, возражение деп орусча айтат. Ошо биздин презентациябыз же болбосо муктаждыкты аныктообуз толук болбой же туура эмес болуп кала турган болсо, ошондо деген кардардан эмнеге мындай деген суроолор чыгып, мындай болбойбу деп ошондой суроолор чыгып, каршы пикирлерин айтсак кымбат экен же болбосо силердики мындай окшойт деп ошондой күмөндөрүн айта баштаган болсо, бул возражение болот. Возражениени жабышыбыз керек. Ошо возражение деген бул уже клиент кетип калат деген мезгил, сатып албаганга өзүнүн каршы пикирин айтканда, ошондо деген каршы пикирин жабып, жакшылап түшүндүрүп берип, андан кийин акыркы этап болуп, бул ошо сатууну жабуу. Ошо акчасын алып, оңой жолун түшүндүрүп берип, кандай болот экенин, ошо сделка деп коет, ошо келишимди аягына чейин чыгарып, сатууну жүргүзүү да, аягында болсо эми коштошмо болот да. Ошол эми булардын баардыгынан эң биринчи сатуучу киши өзүнүн продуктусуна аябай өзү билип, ошол продукт жакшы экенин түшүнүп, кымбат эмес экенин түшүнүп, ошол баага турганын, ошондой кардарга жардам берейин деп атканын өзүнүн позициясын так аныкташ керек. Өзү продукт жөнүндө күмөн болуп, же болбосо продукту кымбат деп элестетип, же болбосо ушинтип ойлору боло турган болсо, анда сатуу кыйын болот да, сатуу болушу мүмкүн эмес. Анча мынча жерден эле болуп калышы мүмкүн, бирок деген ошондой да. Анан квалификация деген этап болот. Ошо скрипттерди колдоноордун астында ага чейин ошол квалификация кылыш керек. Квалификация дегенибиз бул телефон менен сүйлөшүп атканда, же болбосо бизге кардар келгенде ар кайсы түрүндө эле биз аныкташыбыз керек эң башында, бул биздин кардарбы же биздин кардар эмеспи, бизге кардар боло турган кишиби же болбосо андай эмеспи дегенди аныктап. Мындай деген айтуу бар экен, ошо сатуу бөлүмүндөгү киши, сатуучу деп коелу, ал ар бир бизге чалып аткан лид дегенибиз бул биздин болочок кардарыбыз да, бизге кызыгып чалганы же болбосо ошо биз менен байланышып, биздин продукт жөнүндө билип, сурап билүүлөрдү жазып аткан киши, бул лидде кызыкчылыгы бар, бирок кардар боло элек да. Ошо биздин максат ошо лидтерди кардарга өткүзүү да. Ошондо ар бир келаткан лидке сатуучу деген бирдей убакыт бөлгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Убакыттын ченемдүүлүгүнөн жана башка башка себептерден. Ошон үчүн эң биринчи квалификация кылат. Биздин кардарбы, биздин кардар эмеспи дегендей суроого жооп бериш керек да. Ошо биздин кардар деген суроого жооп бериш үчүн ошо шарттарды толукташ керек. Ошон үчүн 3 шарт бар. Эң биринчи шарт бул клиент азыр алганга даярбы. Азыр дегенибиз эми келаткан 2-3 күндө кээ бир чоң буюмдар боло турган болсо, мисалы үчүн үй алуу же болбосо машина алуу же болбосо ушундайлерде бир жумага узарышы мүмкүн. Бирок ошо бир жуманын баардыгы ошо азыр алганга даяр болуп атат деп туруп, ошону аныкташыбыз керек. Бүгүн ушундай депчи. Мисалы үчүн кээде болуп калат, продукт жөнүндө маалымат алып коеюн, анан мен сатып алуум болсо, мисалы үчүн 1 жылдан кийин болот деп. Ошондойлорго биз түшүнөбүз, бул деген биздин кардар эмес. Кызыккан киши болочок кардар болушу мүмкүн, кайрадан лид болуп кайрадан келет, бирок азыр деген ал киши келишимди жабууга ниети жок депчи. Экинчи шарт бул ошол кишиде акча барбы деп, мүмкүнчүлүгү барбы деп. Аны деген эми сиз ушундай акчаңыз барбы деп сураган туура эмес, этика болуш керек. Бирок башка суроолор менен ошо сурап билсек болот да. Мисалы үчүн үйдү алайын деп атам, ушундай дей турган болсо, кайсы райондордун карап атасыз, андан кийин кандай кылып наличка менен эмтесизби же обмен кылайын деп атасызбы деп суроолорду берсек, ошондо киши өзү жооп берет. Же болбосо мисалы үчүн мындай түрлөрдө карап атам, жогорку сегментте кымбат баалуу, анан орто баалуу дегендерди сунуштаган болсок, анан кийин сизге кайсынысын көрсөтөйүн, кымбатын көрсөтөйүнбү же орточосун же арзанын көрсөтөйүн дегенде ошондо билинет да. Кээ бирлер айтат, арзан да мен үчүн кымбат дей турган болсо, анда кардардын алууга мүмкүнчүлүгү жок деп туруп, ошол экинчиси ушул. Анан үчүнчүсү маанилүү дагы, бул ошол киши талап кылып аткан же болбосо сурап аткан продукт бизде барбы деп. Кээде мисалы үчүн клиент Көлдөн деген коттедж алайын деп бизге чалып атса, бизде болсо жалаң Бишкектеги бир квартирабыз боло турган болсо, биз коттедж сатпайбыз да, андай продуктубуз жок деп туруп, анда ошо үчүнчү шартка
келген жок. Ошондо биринчи шарт деген азыр алганга даяр кардар, экинчи болсо кардардын мүмкүнчүлүгү бар алганга, үчүнчүсү бул биз жактан ошол кардарды канааттандырганга туура продуктубуз бар деп. Ошол 3 шартка толук жооп берип атса, анда биз скрипттерди колдонуп ошол мени кардарды сатууга аракет кылабыз. Сатууда эми эптеп түртүп, жана башында айткандай түртүп эптеп сатыш керек эмес, ошо кардарга биз жардам беришибиз керек. Эгер ошону деген кардар түшүнүп, мындай подсознательно деп коет, мындай түшүнгөн болсо, анда келишимибиз аягына чейин чыгат да. Эң биринчи бул таанышуу, саламатсызбы деп туруп, өзүбүздүн атыбызды тааныштырып, менин атым Мансур, сизге ошол мындай кайрылууңуз болуптур, ошол боюнча чалып атам деп туруп таанышкандан кийин, анан кийин ооба деп айтат. Анан кийин атын сурабашыбыз керек башында. Сизге кантип кайрылсам болот деп башында сурасак, ошол эң жакшы жолу. Анан кийинки этап ошол ооба билейин дедим элем, анан кийин мисалы үчүн канча турат деп айтат, же болбосо ушундай суроолорду берип баштайт. Ошондо деген биз инициативаны өзүбүзгө которушубуз керек. Көп учурда ошол биз эксперт болгондуктан, биз мисалы үчүн эксперт дегенибиз, биз өзүбүздүн продуктубузду эң жакшы билебиз. Ошон үчүн кардарга ошону түшүндүрүшүбүз керек. Эгер бизде ар кандай түрү бар, ар кандай жолдору бар, же болбосо ошонусун көрсөтүп туруп, мен сизге суроо берейин, ошолорго айтсаңыз, анан мен сизге туура продукту айтып, баалар менен айтып көрсөтүп берем. Анан кийин сиз өзүңүз чечимди кабыл аласыз. Ооба жок деп ушинтип айтканда көбүнчө учурда кардар макулдугун берет да. Ооба макул, конечно депчи. Бул деген мындай да, алдын ала сатуучу киши сценарий, биздин сүйлөшүп атканыбыз кандай болот экенин айтып берет. Биринчи мындай кылабыз, мен сизге суроолорду берем, анан кийин мен сизге продуктуларды сунуштайм, баалар менен, же болбосо сүрөттөр менен, же видеолордун жөнүндөм деп ушундай сыяктуу болуп туруп, анан аянда сиз чечим кабыл аласыз. Ооба жок дегенде ошондо кардар жолду көрө турган болсо, бул деген биздин бизге деген убактыбызды үнөмдөт деп ошондой көрсөтсөк, ооба деп жообун алгандан кийин гана анан кийин биз суроолорду берип, ошо муктаждыгын аныктайбыз. Ошо үчүнчү этапка өтөбүз да. Ошо экинчи этап аябай маанилүү. Ошо мисалы үчүн кишиден макулдугун албай эле, анан кийин сизге эмне керек, анан кайсыл жактан карап атасыз деп баштагандан, мен суроо берип атпаймынбы, ошого жооп бербейсиң деп баштайт да. Ошондой болбош үчүн башында кишинин макулдугун алып өтөбүз. Көбүнчө учурда, кээ бир учурларда дагы болуп калат. Ошо бизде продукт аябай көп, же болбосо түрлөрү көп, ошон үчүн эксперттигибизди көрсөтүп туруп, анан кийин өтөбүз. Мисалы үчүн бир эме жакшы мисал бар экен, жанагы пластик айнексе саткандарга чалганда деген айтат 2/3 айнек канча турат депчи. Ошондой дегенде анан кийин макул, баалары мындай, сизге так размерин айтсаңыз, анан кийин мен сизге өлчөп берейин. Айнектин түрлөрү бар. Ичинде 2 камералык, 4 камералык, анан кийин деп эметкенде мага деген 3 камералык керек, мындай мисалы үчүн 3,70ге 4,80 деп айтса, так размерин айтса, анан сиз деген жанагы айнектин ичинен эсептедиңизби же сыртынан эсептедиңизби? Кайсы райондо жашайсыз, ал жакта влажность дейби, нымдуулук кандай, канча камера керек экенин сизге аныктап берели деп ушинткенде деген кардар уже түшүнбөй баштайт. Ошондо деген анан кийин мындай кылбайлыбы, сизге деген биздин жооптуу кызматкерибиз барып туруп өзү өлчөп берсин десе, ооба ошондой кылайлы деп туруп, мисалы үчүн бул учурда деген мен акыркы мисал келтиргеним, бул жанагы айтпадыкпы, скрипттерди колдонуп, ошо клиентти каалаган жерибизге алып барабыз депчи. Бул жерде кээ бир колл-центр, бул сатуу бөлүмдөрү кызматкердин ошо үйүнө чыгышын сатат да. Сатат дегенибиз эми ошого жабат да. Мисалы үчүн алардын максатынын баардыгы эле ошо биздин кызматкер үйүңүзгө барсын, анан кийин ошол жерден ченемдерди жасап туруп, анан кийин ошол жерден айтат сизге баардыгы бекер болот деп айтса, мисалы үчүн кардарга каршы пикир чыгарганга, жаратканга эч кандай мүмкүнчүлүк бербей, макул дегенге эле туура да. Анан кийин кааласа бизге сизге эксперт катары биз эң туура размерлерин сизге сунуштарыбызды айтабыз, консультация беребиз, кандай сизге керек экенин. Анан сиз кааласаңыз бизден заказ бересиз, кааласаңыз башка бир жерден келип заказ бересиз. Болгондо сизде уже туура чертежиңуз болуп калат дегенде, кардар деген жок дегенге ага себеби жок болот да, көбүнчө учурдачы. Анан макул дейт дагы, анан ошол жака барганда сатуулар ошол жерде болот. Ошол жерде эми жанагы киши жакшы кепкасын кийип, кулагына
карандашын коюп метрин алып анан кийин мындай униформа менен бара турган болсо уже эксперттүүлүгүн ошо профессионалдуулугун көрсөткөндөн кийин баарын ченеп бергенден мынча 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 деп эсептеп бергенден кийин эми ушул жерден бүтүрүп атайын деп туруп эле кардар макул деп сатууну ошол жерден предоплатаны алып кызматкер келет да. Кээ бир учурларда ошо көрөбүз мындай кайсыл воронканын кайсыл этабында ошол сатуулар жакшы болот дегенди түшүнүп алып туруп анан ошого жабып атат. Эми кайрадан өзүбүздүн жанагы жерге келсек, бул биринчиден айттык таанышуу, экинчиден болсо ошо программирование деп коет, программалоо да, же болбосо инициативаны өзүбүзгө алуу деген жанагы мен сизге суроо берейин деген нерсени айтып туруп тиги кишинин макулдугун алгандан кийин анан эң маанилүү жер ошо макулдугун алгандан кийин ошо муктаждыгын аныктоо дейт да. Биздин максатыбыз сатаардын астында биз билишибиз керек. Кардар бизге эмне үчүн чалып жатат, кандай муктаждыгы болуп жатат, эмнеге ошо тапкан акчасын бизге берип, ошо биздин продуктубузду алган жатат депчи. Ошонусун так аныктасак, ошондо деген биз кардарга жакшы жардам бере алабыз. Туура продукту тандап, өтө кымбат эмес, же болбосо өзүнө ылайыктуу, өзүнө керектүү, же болбосо жанагы таңылоосун туура кылып берип, же болбосо продукту ичине өзгөртүп берип, ошондой сыяктуу да. Ошон үчүн эң биринчиден ошо суроолорубуз эми эмнени алайын дедиңиз, эмне максатта колдоносуз, сизге ошо алып атканда эмне маанилүү, эмне сизге жакпайт эле деп ошондой суроолорду бергенде мындай бул жерден эми адам менен адам сүйлөшөт да, адам болуп сүйлөшүп ошол жактардын көйгөйлөрүн сурап кадимки эле мындай элестетсек сизге деген жакын тууганыңыз же болбосо бирөө чалып аткан болсо сиз консультация катары берип, мисалы үчүн сиз эмне дейли эми мебель сатып атасыз дейли, ошо мебель эмерикпи, эмерик сатып атасыз дейли, ошо эмерикке деген сиздин досуңуз же жакшы тууганыңыз келип туруп сурап атканда деген сиз айтасыз, кайсыл жак коесуз, залга коеюн деп атасызбы, ал жака кимдер келип отурат, ал жактан чай ичесиңерби, же кошо уктаганга да керек болобу ал эмерик деп, же болбосо кандай стилистикада комнатаңыз, эмнени каалап атпаңыз эле деп, анан кийин кичинекей балдар барбы үстүнө секиреби, бекемирээк кылыш керекпи деп ошол жактардын баарын сурап, сыртындагы обшивкасы кандай болуш керек, кандай материал жагат, кандай түстөр жагат деп ошолордун баардыгын сурагандан кийин бизде клиенттин портрети же болбосо ошонун муктаждыгын эмне керек болуп атканын ошондо аныктайбыз да. Ошону аныктап алгандан кийин сатуучу кишиге оңой болот презентация кылганда. Ошол жерден анан кийин предпрезентация дегенибиз болсо ошо эмерик жөнүндө сүйлөшүп келатсак, ошондо айтасыз, мисалы үчүн биздин специализация мисалы үчүн кухняга эмерик жасоо же болбосо залга эмерик жасоо, мындай кылып жасайбыз ошо МДФтен же болбосо табигый материалдардан жасайбыз, мындай деп кыскачалап айтып туруп, андан ары муктаждыгын сурап билип, анан кийин эң негизги презентациябыз анан ошодон кийин башталат. Бул презентацияда эми ошо буга чейин биздин кардарыбыз эмне суроолорду берип ошо аныктаганыбыз болсо ошолор менен жооп беребиз да. Мисалы үчүн сиз залга карап атыптырсыз, ага жараша бизде комплект диван креслолор менен бар, жасалганы күчтүүлөнүп жасалган, мисалы үчүн экиден такта коюлуп, үстүнө секирсе дагы сынбай турган, балдарыңызга ылайыктуу болот дегендей болуп туруп, ошондой болуп кардар эмне каалап атканын ошол деген биз өзүбүздүн эксперттигибизди көрсөтүп, туура продукту тандап, ошонун продукттун презентациясын кылып туруп, анан кийин беребиз да. Ошондо деген эгер баардыгы туура болуп, баасы жагы дагы тиги жагы дагы туура боло турган болсо, анда кардар эмне дейт? Кардар макул, жакшы экен, кантип алам дейт да, кантип сатып алам деп, же болбосо ошондой болот да. Эгерде деген презентациябыз же болбосо муктаждыгын аныктоодо кээ бир жерлери ачылбай калып же толук ачылбай калсак, анда каршы пикирлер чыгат да, ошо возражение деген ошол кийинки этап. Бул деген албайм, анткени деген болот да, анткени деген кымбатыраак окшойт, же болбосо силерде деген мен деген табигый материалдын кааладым элем, силер болсо фанерадан жасайт экенсиңер деген сыяктуу да, ошондой өзүнүн каршы пикирлерин айтат. Ошондо деген каршы пикирлердин биз ошондо жабышыбыз керек. Ошондо каршы пикирлер жапканга деген сценарийлерди коюп коебуз. Көбүнчө ошо биздин продукттун тегерегинде бир 3-төн 5ке чейин каршы пикир көп кездешет да. Ошол каршы пикирлерге биз даярдык кылып туруп жазып коюшубуз керек. Ошо каршы пикирди анан кийин обработкалап атканда ошо 2-3 этапы болот. Биринчи этап бул деген кыскача презентация, эми деген
Кымбат дегенде көбүнчө мисалы үчүн бул эми жаңактан жасалган буюм да ошон үчүн жаңактан жасалган буюм да деп койсо эле, бул деген отработка, возражение ошо деп атат да, каршы пикир менен иштөө да. Анан кийин тез эле бул деген мындай да деп өзүбүздүн продуктубузду коргогонго аракет кылып, баасын коргогонго аракет кылып аткан болсок, анда эчтекеге, жакшы нерсеге алып келбейт да. Биринчи ошондо кыскача жапмай каршы пикирди бул деген эми ушундай да депчи, мисалы үчүн ролик саат боюнча айтат экен. Бул деген аябай кымбат турбайбы, $15.000 турат турбайбы десе, сатуучу киши эми бул деген Rolex деп коет да, ушундай сыяктуу да. Экинчиси болсо жок деген, мисалы үчүн Rolex болгондо деле кымбат болуп атпайбы деп айта турган болсо, же болбосо жанагы же качыңар сыныкталат болуш керек, же болбосо ошо возраженияларын кайра кайталай турган болсо, анда ушул жерден биз кененирээк уже ачып беребиз. Анткени бул мындай болуп жасалат, ичине мындай коебуз, мындай технологияны колдонулат, сырткы обшивкасы мындай, же болбосо Турциядан алып келген материалдар менен жасалат, ушундай деп туруп биз баасын, же болбосо башка шарттарын эмнеге ушундай болуп атканын ушу ачыктап беребиз да. Ошол жерден анан кийин жабылыш керек. Ал жерден да жабылбаса, үчүнчү мындай уже клиент кетип баратат, ошо сатуу болбой калат дегенде, анан кийин катуураак менен үчүнчү этап болсо эми жанагы элестетүү да, воображение деп коет го, кишиге ошо элестеттирип айтасыз. Эми элестетсеңиз, сиз деген ролик саат боюнча отурган болсо, сиз деген чоң конокторуңуздун жанына бардыңыз, баардыгы ушундай статустарын көрсөтүп жүрөт, сиз болсо мисалы үчүн саатыңыз болсо, ошо саатыңыз үчүн чоң келишим түзбөй калдыңыз, же болбосо эмерек боло турган болсо, элестетсеңиз, сиз деген сатып алдыңыз, жакшы буюм деп туруп койдуңуз, кымбат материалдан сырты жасалган, ичинде болсо бирден эле слой бир тактай эле болуп кала турган болсо, аныңыз 2 жумадан кийин сынып калса эмне болот дегенде болуп туруп, тиги болсо көз алдында элестетет ошол учурдучу, ошондо деген анан кийин ошол үчүнчү этапыбыз, бул деген кичине тонду көтөрүп, катуураак сүйлөп туруп, анан кийин ооба жок деп туруп айткыладым деп туруп ушундайго алып беришибиз керек да, мындай кичине эмоцияларын ойготуп, ошондой да. Андан да болбой кала турган болсо, анда кечирип коеңуз, ооба деп туруп, анда жабабыз. Анда биз клиентти, кардарыбызды анда жоготуп алдык деген этап. Анан эң акыркы этапы болсо, бул ошол алам макул дей турган болсо, алгандан кийин будан кийинки процедураларыбыз кандай этаптарды өтөт. Мен мисалы үчүн азыр сизге счет на оплату дейби, счетту жөнөтөм, ошол менен төлөп коюңуз, мындай жол менен төлөйсүз, анан кийин мынча убакта сизге жеткизип беребиз, анан кийин мындай кылып упаковать этебиз деп туруп, ошо силерден болсо мындай керек, мисалы үчүн жүктөөчү киши керек, же болбосо мындай деп туруп, кийинки этабын айтып туруп, анан кийин ошол акчаны алуу. Ошол акчаны алганда, ошол жерде келишимибиз түзүлдү, ошол сатуубуз болду деп туруп ошондой элестетебиз да. Ошол эми бизге чалган кардарлар, мисалы үчүн 100 киши чала турган болсо, ошонун канчасынан биз сатууну кылдык. Ошол деген воронка, сатуу воронкасы деп коет. Ошонун ар бир этабында конверсиясы, мисалы үчүн 100 киши чалды, ичинен 8 кишиге саттык десек, анда 8% конверсиябыз болот да. Ошол конверсияны көтөргөнгө аракет кылабыз. Ошол биз туура сүйлөп, кайрадан машыгып тура турган болсок, ошондо деген бизде 8ден 12ге өтөт, анан кийин 15ке өтөт. Ошол баягы эле келаткан кардарлардын саны менен, лидтердин саны менен бизге сатууларыбызды ошол менен көбөйтөбүз да. Мисалы үчүн кээ бир учурларда ойлойбуз, бизде сатуу жакшы болбой жатат, ошон үчүн деген рекламанын бюджетин көбөйтөлү, көбүрөөк акчага реклама берели деп туруп, бияктан көбүрөөк киши келип алышат. Болгону деген өткөрүү мүмкүнчүлүгү ошо сатуу бөлүмүнүн ошол эле 8% кала турган болсо, ошондой эле аз болуп туруп чыгып турат да. Кээде начарыраак да болуп калышы мүмкүн да, эгер сатуу бөлүмү даяр болбосо. Эми ошол мисалы үчүн биз түшүнгөндөй эле бюджет, жарнаманын бюджетин көбөйтө бербей, ошо сатуу бөлүмү менен иштеп туруп, кандай туура скрипттерди колдонуп, жакшы сатканга үйрөнүп, ошондой кылсак, ошол эле келип аткан лидтер менен биз көбүрөөк сатуу кылсак болот да. Бул деген эң маанилүү нерсе болуш керек. Анткени баардык эле дээрлик бизнесте компаниянын өнүгүшү, өсүшү ошонун сатууларына байланыштуу болот. Канчалык көбүрөөк сатып, ошон канчалык жакшыраак сатып турган болсо, ошончолук киреше булагынын бир эле жолу ошо сатуулар деп элестетебиз. Ошон үчүн сатканды жакшы билип, жакшы кадрларды даярдап, ошолорду машыктырып, ошо жанагы
скрипттерибизди деген аябай машыгып, кайра кайрадан айтып, бири бирибиз менен машыгып, мындай бирөө сүйлөп атканда мындай суроолорду берсе кандай жооп беребиз, мындай суроого кандай жооп беребиз деп ошолордун баардыгын көрүп, жакшыраак машыксак, анан сатууда деген соревнование сыяктуу ошол жактан деген өзүбүздүн сатуу мүмкүнчүлүктөрүбүздү көрсөтөбүз да. Ошо буга чейин айткандай мындай да, эң биринчи этап бул 0 этап деп койсок болот. Бул деген ошо сатуучу киши өзүнүн продуктусу жөнүндө жакшы билиш керек. Ошол продуктуна ишениш керек. Ошол жакшы продукт, ошол элдерге, бизге алган кардарларга пайдасын алып келет, керектүү нерсе, сапаты жакшы, баасы туура, баардыгы сонун деп туруп ошону билгенде деген сатуулар оңой болот. Кийинкиси болсо бул бизге чалган кардарды квалификациялайбыз. Биздин кардарбы же биздин кардар эмеспи? Көп учурда биздин атаандаштар да чалып калышы мүмкүн баасын билүү үчүн, же болбосо кээ бирлер жөн эле сурап калат, кээ бирлер адашып чалып калат. Мисалы үчүн мен сизге пицца алып келдим элем, кайсы этажга чыгарыш керек дей турган болсо, ал отдел продажга чыкпай турган болсо сатуу бөлүмүнө, анда ал түшүнүш керек, бул деген лид эмес, керектүү кишиге жиберип же болбосо баттактан жооп берип туруп ошо лидтерди обработка кылган. Ошо квалификация кылып биздики эмес, биздики болуш үчүн жана айткандай акчасы болуш керек, азыр сатып болгонго даяр жана биздин продукт болуш керек деп. Андан кийинки этап саламдашуу, таанышуу, программалоо, инициативаны өзүнө алуу. Кийинки эң маанилүү этап ошо муктаждыкты аныктоо. Андан кийин кыскача айтканда презентациялоо да, жана предпрезентация, презентация деген болот. Ошо муктаждыгын жакшылап аныктап, биз ким болуп аткан кардарды түшүнүп, анан кийин өзүбүздүн продуктубузду туура жагынан ошол кишиге керектүү продуктубузду ошол экенин көрсөтө алсак, ошондон кийин сатуу болот. Сатуудан кийин ошо сатууну жабуу болот. Кантип аны деген жазып алабыз, кантип жеткирип беребиз, ошолордун баарын айтып, чыгап бергенбиз да. Ошол жалпысынан. Эми мындай скриптти колдонбогон же болбосо сатуу технологияларын колдонбосок, анда канча турат десе, мынча турат десек, макул, жарайт, рахмат деп калып калат. Ошо менен бизде эч кандай маалымат жок. Бул кандай кардар эле, эмне керек болот эле, эмне учур болот эле деп ошолордун эметип. Эгер деген биз баарлашып сүйлөшө турган болсок, бизде маалыматыбыз көбүрөөк болот. Ошо маалыматыбыз көбүрөөк болгондо ошондо гана сатуулар болот да. Анан ошол кийин сатуулар боюнча дагы эң жакшы сатуу бул деген оффлайн деп коет. Мындай бетме бет отуруп сүйлөшүп, ошондон сурап магазинге келген кишилер да. Андан кийин болсо бул видео менен чалышып, сүйлөшүп кылсак, ошо киши экенин көрүп, ошондой сатуулар оңой болот. Андан кийинкиси болсо аудио звонок, телефон менен чалышып, кандай экенин. Ал да мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, анда жазуулар аркылуу да, жазууларда мүмкүнчүлүк азая баштайт. Ошон үчүн жолукканга аракет кылабыз. Жанагы выездке чыгып, ошол жерден ченеп, өлчөп берип, ошол жерден сатуу кылып дегенде ошол мүмкүнчүлүк. Экинчиси болсо, ал болбосо дагы телефон менен видео звонок кылып, өзүбүздүн киши экенибизди көрсөтүп, туура сүйлөшүп сатабыз. Ал да болбой туруп, андай да мүмкүнчүлүк болбосо, видео звонок бизде кичине кыйыныраак да. Көп кишилер видео менен чалышканды каалабайт, тааныбаган киши менен дагы да. Андан кийинки мүмкүнчүлүк бул аудио звонок. Көбүнчө учурда ошо бизде аудио звоноктор болот. Телефон менен чалышып, ушундай кайрылган экенсиз, ушундай деп туруп. Ал да болбосо, анда таза болбосо ошо жазуулар аркылуу, Instagram же Facebook же WhatsApp аркылуу жазышып, түшүндүрүп берип, ушинтип сатуу да. Ошо барган сайын улам кийинкиси сатуунун конверсиясын азыраак кылат. Ошол жалпысынан сатуу боюнча, скрипт боюнча ушундай маалымат менен бөлүшөйүн дедим. Бул технологияны өзүбүз колдонуп жүрөбүз сатууларыбызда. Сатууда деген ошо жакшы технология, жакшы скрипттерди чыгарып алсак, ошо бизге келип аткан лидтерди туурараак конверсия кылып, туура сатууга өткүзүп, ушинтип бул деген жана кайдзен дегендей ар дайым жакшырып тура турган ыкмалар. Ошо компания бир 10 жыл жашаса, ошонун ар бир жылында уламдан улам ошол сатуу технологияларыбызды курчутуп, жакшыраак кылып колдонуп жүрөбүз. Баарыңыздарга жакшы сатууларды каалайм. Сатуулар деген бул бизнестин өнүгүшү. Туура сатыңыздар, эч кимге мындай эптеп сатуудан алыс болуңуздар.
эгер эптеп сата турган болсок бул бир жолку клиент болот. Эгер деген жакшы кылып туруп сатып кардарыбыз канааттанып болгон болсо, ошондо деген ал киши кайрадан келет да. Ошо биздин ушундай келечекке таштаган кадамдарыбыз ушундай болот. Жакшы туруңуздар, бизнесиңиздер өнүксүн. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.